Салам кыздар, салам достор. Бүгүнкү видео биздин жашообуздагы баш аламандыкты кантип иреттейбиз, биздин башыбыздагы баш аламандыкты кантип иреттейбиз. Мындай ситуацияны алалы. Мага айымдар аябай көп жашашат. Менин жашоом кызыксыз, менин жашоомдо өзүм мындай эмне болуп атканын өзүм да түшүнбөйм. Күйөөм мага көңүл бурбайт, кийим алып бербейт, мен каалаган нерсени алып бербейт, жакшы сүйлөбөйт. Не то что комплимент айтып, даже мындай жылуу сөз да аябайт менен. Кээ бирөө айтат, мен бармынбы жокмунбу ага баары бир. Кээ бирөө айтат, аябай орой мамиле кылат деп, бирөө айтат муздак мамиле кылат деп, мага акчасын аяйт деп. Эркектер болсо, эмне үчүн менин бул жумуштан кетирип салышты, эмне үчүн менин иштерим жакшы жүрбөй атат, эмне үчүн аялым мени түшүнбөйт, акча таап келем, анан акча деп эле канчалык көп акча таап келсем да эчтекени жактырбайт деген мындай суроолор аябай көп келет да. Анан мындай эки тараптын угуп алып туруп, мен ойлойм да, эмнеге бул адамдар бири менен сүйлөшпөйбү, бир үй бүлөдө жашап депчи. Биздин жашообуздагы баш аламандык бул биздин мээбиздеги баш аламандыкка түзмө түз көз каранды. Допустим, мындай ситуация, көп жыл күйөөсү менен аялы жашап атышат. Аялы мындай жакшы болуп калат ситуация, анан бирсен кайра жаман болуп калат. Анан кайра жакшы болуп калышат экен, кайра жаман болуп калат. Күйөөсү көп көңүл бурбайт, аялы каалагандай болбойт. Мисалы, ал монтип эс алсак, монтип жүрсө, күйөөм экөөбүз монтсек деп ойлойт, күйөөсүнө ал кереги жок. Ошол учурда аялы тигиндейт, мынтейт, психологко барат, ар кандай курстарга барат, китеп окуйт. Балким китеп окубайт, там өзүн кооздоп да көрөт, маникюрга да барып көрөт, анан ажылдап урушуп да көрөт, басынтып да көрөт, кетип да көрөт. Эч нерсе жардам бербейт да. Ошондойдо кыздар эң чоң катабыз биздин. Биз өзүбүздү түшүнбөй туруп, башка адамды өзгөртөбүз деген мындай аракет жасайбыз. Бул туура эмес. Кептин баары өзүбүздө. Мындай мени эркектер көрүп атабы, аялдар көрүп атабы, мен дагы бир жолу айтайын. Биздин жашообуздагы бизге жакпаган нерселер, баш аламандык, биз ойлогон нерсе болбой атканы бул бизди өзүбүздү түшүнбөй, мээбиздеги болуп аткан процесстерди түшүнбөстүктөн. Ооба, ошондой. Мисалы, эртең менен бирөө менен урушуп кеттиңер да, маршруткадан баратыппы же машина менен урушуп кеттиңерби, айырмасы жок, жумушка баратасыңар. Анан кечке, бир күн кечке баарына жииниңер келип атат, кыжырыңар келип атат. Мындай тиги менен да урушуп кеттиңер, барып тиги менен да урушуп кеттиңер, анан келип алып туруп үйгө бир сайылдыңар, балдарыңарды бир сыйра уруштуңар, в итоге баары настроениясын бузуп туруп, өзүңөр настроение жокотуңар. Ошол моментте, эгерде башыңарда баш аламандыкты түшүнсөңөр, ошол моментте айтмаксыңар: стоп, токтот. Мен эмне үчүн азыр жиним келип атат? Келчи, өзүм отуруп түшүнөйм деп, деп бир мүнөткө отуруп, анан ошонун баарын түшүнгөнгө аракет кылам. Мен бул адамга жиним келип атат. Демек, мен ичимде жаман эмоцияны чыгаргым келип атат. Бул эмоцияны мен эмнеге менин кесиптештериме, балдарыма, жубайыма чыгарышым керек, же там күйөөмө чыгарышым керек? Алардын күнөөсү жок да, эмне үчүн алардын бүгүнкү күнүн бузушум керек? Бир жаман адам мага жаман эмоциясын бериптир. Мен ал эмоцияны албай деле койсом болот да, туурабы? Деп, мен кандай эмоцияны азыр сезип атам? Ал эмоцияны кааласам алам, каалабасам албайм деген ой келгенде таптакыр бөлөкчө болот. Биз жашоодо көбүнчө эмоционалдуу иш кылабыз да. Эмоция менен барып нары урунабыз, эмоция менен бери урунабыз, ал адамдан эмоция алабыз, анан эмоция барып моундай баш аламан болот, анан эмоция топтолуп келип стресске айланат туруп барып анан ооруга айланат. Ошон үчүн биздин жашоодогу болуп аткан нерсе, эгерде күйөөңөр ойнош күтүп кетсе, эгерде күйөөңөр силерди карабай атса, эгерде аялыңар эртең менен туруп тамакты ысытып бербей атса, эгерде аялыңар жалкоо силерди түшүнбөй, жаман мамиле жасап атса, эгерде кайнэнеңер түшүнбөй атса, эгерде туугандарыңар силерди түшүнбөй атса, эгерде жумушуңар көп, бирок бизнесиңер жүрбөй атса, жулунуп эле дагы кете бербей, токтоп, ошол моментте өзүңөрдү изилдешиңер керек. Биз өзүбүздүн жана курсубузда, женственность, аялдын ийгилиги курсунда өзүбүздү изилдейбиз айымдар. Биринчи ирет өзүң башыңдан иреттеп баарын по полочкам коюп алсаң, анан ошол башың кантип иштейт? Башка нерселерди кылууга башың жакшы иштеш керек да.
туурабы, машинаны элестетсеңер, машинанын ичинде бүт детальдардын баары баша алман, радиатор тиги, моторго кошулган, тигиндеги анан бүт чырмалышкан проводдордун баары. Ал машина кантип жүрөт? Жүрө албайт ал машина. Жүрсө да барып бир аварияга түшөт, бир нерсе менен сүзөт. Ошондой эле биздин да жашообузда биз адамдар ушунча мындай акылдуубуз, ушунча Кудай берген мээбиз бар, Кудай берген акылыбыз бар. Ошону колдонбой туруп, болбой аткан нерсенин үстүнө дагы эле жулуна беребиз, дагы эле жулуна, стоп деп туруп өзүбүздү изилдебейбиз. Кыздар, ошол суроонун баары силерде бар болсоңор, келгиле окуйлу. Келгиле курска келели. Курстан көп нерсени өзүңөр тууралуу билип, башка адамды түшүнө баштайсыңар.